Бишкектеги ММА спорттук залдарынын бири Альфа Профи атайын Рамазан айына карата машыгууларын акысыз өткөрүүдө. Учурда Озачарга 2 сааттай убакыт калган мезгилде бул жерде 20дай бала машыгып жатат. Аралаш мушташ боюнча профессионалдар арасында чыгып жүргөн мушкер Алимардан Абдыкаровдун айтымында Рамазан айында машыгууну бекер кылганы жаштарды спортко кызыктырып тартууга жардам берет. Альфа Профи залы жаш өсүп келаткан жаш балдарга жана мусулман динине кичине болсо да кызмат кылалы деп бир айлык абонементти бекер кылып атабыз. Каалоочулар бардыгы келип машыкса болот. Биз өзүбүз билгендерди жана балдар билгендерди үйрөткөнү даярбыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле пока балдар 20дай бала келип атат. Биздин зал андан да көп баланы баткырганы даяр. Орозодо ифтарга чейин 2 саат калганда жеңил тренировка кылабыз. Азыр орозо айында катуу тренировка кылсак, бир орозонун ортосуна келгенде уже баары балдар залдан качып калышат да, уже чарчаганданчы. Азыр чисто форманы поддержка кылыш үчүн эле отработка, 5 раунд күрөш, ошо менен эле кетип атабыз. Аталган машыгуу залы бир айга акысыз болгону үчүн гана эмес, профессионалдар арасында мушташып, эл аралык деңгээлде өзүн көрсөтүп калган мушкерлер болгону үчүн да жаңы келген каалоочулар арбын. Себеби алардан үлгү алып, денени чыңдоодо көп ыкмаларды үйрөнүүгө мүмкүн. Инстаграмдан көрүп калган болчумун. Бул жерде орозо айында бекер болот экен дегенин, как раз бизге дагы залга барышым керек болуп жүрүп, анан интернеттен көрүп калып издеп таап келген болчумун залда. Бүгүн биринчи жолу келип атам. Жакшы экен, келип машыгып атабыз. Кудай буйрса да мындан ары дагы ушул жерге келип тренировка кылабыз деген ойлорубуз бар. Бул жерде бүт мындай күчтүү мушкерлер, алдыга көтөрө турган, мындай слабый жерге барсаң, слабыйлар менен анча көтөрө албайсың. Бул жерде бүт күчтүү мушкерлер, турнирлерге чыгып жүргөн жакшы балдар бар экен. Ушуларга кызыгып, ушулардай болгубуз келдик дагы буйрса. Аралаш мушташ спортунда жарым жеңил салмагына чейинки категорияда өнөрүн көрсөтүп келген Баймурат Сайтиев да бул залда машыгып келет. Алдыда аны жана клубдаштарын өтө жоопкерчиликтүү беттеш күтүп тургандыгын айтты. Орозо айында жакшы эле өтүп атат, ошо пока азыр бала аз. Орозо айында көп балдар айлар кетип калышып, пока жакшы бала. Жакшы даярдыкта жакшы. Эрлан Улукбеков деген өзүбүздүн эле байкебиз. Өзүнүн жакшы бойлорун көргөзүп жүрчү, азыр бизге тренер болот. Ошонун колунда даярданып, ошо Алимардан байкебиз дагы карап, биягыбызды контролдоп карайт. Кыргызстанда ММА спорту күн сана өнүгүп келүүдө. Учурда кыргыз мушкерлери дүйнөлүк таанымал уюмдарда мушташып, чемпиондук курду алгандары да жок эмес. Алимардан Абдыкаров Open FC уюмунун чемпиону болсо, Бусурманкул Абдибайыт уулу Хабиб Нурмагомедовдун Eagle Fighting Championship уюмунун чемпиону. Ал эми жакында эле Кубаныч Абдисалам уулу аттуу мушкер Brave CF уюмунун убактылуу чемпиондук курун жеңип алган.